Assalamu алейкум, урматтуу мен каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичине сиздер менен ойлор менен бөлүшөйүн дедим. Негизи элестеткиле, мен деген жөнөкөй Кыргыз Республикасынын жергесинде жайгашкан байкоочумун да. Анан мен ушул жаңылыктарды сиздердей эле ар кайсы интернет аспаптар аркылуу алып жатам. Жана ушул жаңылыктарды териштирип, карап, жыйнап жатканда кандайдыр бир биринчи мындай ак кандайдыр бир үндөй эле угулат да, мындай чаржайт үндөй угулат жаңылыктар. Анын баары мындай тиги жерде бул болуптур, бул жерде тиги болуптур деген жаңылыкты уккандан кийин баш ооруйт да. Дүйнө жүзү ушунчалык начар болуп жатабы, ушунчалык начар иштер болуп жатабы. Ушундай ойлойсуң да, анан бир маалда эле бир кездерде көп жыл жашап, ошо көп илимдерди изилдеп, саясаттануу илимин изилдеп, экономика илимин изилдеп, миңге жакын бизнес план жазып, бир нече жүздөн ашык изилдөөлөрдү өткөрүп, анан мээде бирдемке мындай уюп баштайт да, түшүнүк келе баштайт. Ал түшүнүк эмнени көрсөтүп жатат? Туугандар, бүгүнкү күнү дүйнөдө атайын операция жүргүзгөн борборлор бар да, мындай топтор бар. Жана ошол топтор ийгиликтүү иштеп жатат десек болот да. Жана ушул дүйнө жүзүн карасак, планетаны карасак, акырындап бул жерден ушундай кызыктуу сүрөт тартылат. Эмне деген сүрөт десеңиздер, азыркы тапта ушундай лидерликти узак жыл бою Советтер Союзу урагандан кийин АКШ кармап турган. Советтер Союзу бар кезде деле АКШ кармап турган да. Анткени АКШ Советтер Союзунан байыраак болгон, куралы көбүрөөк, акчасы көбүрөөк, жөндөмдөрү көбүрөөк болчу. Анан ошон үчүн АКШ кааласа Иракка кол салат, кааласа Вьетнамга кол салат, кааласа Кореяга кол салат да. Ушинтип жасап жаткан иштерин Союз артынан кечиккен эмес. Кааласа ошол Афганистанга кол салат, акчасы ашып калса африкалык мамлекеттерге жардам берет. Мобуту Сесе Секо деген сыяктуу адам жегичтерди каржылайт да, социализм кур Африкада деп. Анан ушинтип Союз сурагандан кийин кайра ошол биринчи орунга АКШ чыкты, НАТО чыкты, батыш өлкөлөрү. Жана дүйнө жүзүн башкарып келаткан, анан кичине баягы тоюп кетип, бийлигине, жөндөмүнө бир аз жүгөндү бошотуп коюшту да. Жүгөндү бошоткон замат ошондо майда өлкөлөр тез байып кетишти. Кээрлери түзмө түз АКШ менен атаандашкандан жана кошо иштешкенден, өнөктөштүктөн. Кээрлери АКШ менен бирге иштеп келатып, Кытай сыяктуу анан бир маалда эле өз жолун таап кеткендер да. Кытайлар түшүнүп, биз өз атабыз, чоңойтабыз, экономикабыз АКШныкы менен атаандаша баштайт. Толугу менен бүт дүйнө жүзүнүн мындай өндүрүшү Кытайга уюп баштады да. Аяктан ошол өндүрүштөрдүн уюткусу болуп калды Кытай. Дал ошол замат баса ошол туугандар, ал жол атайын Шенжен сыяктуу экономикалык зоналарды түзгөндүн аркасынан болду. Жана ошондой 49 жылга, 25 жылга жер бергенден болду. Инвесторлорду чакырып, азыр биз Кыргызстанда ошондой аракет жасап атабыз, бирок бизде ошо түшүнбөгөн адамдар же болбосо нак ошол атайын операциялар жасаган топтор ошого каршы чыгып атышат. Силер эмне Кытайдын жолун жолдойсуңар? Жок, Кытайдын жолун жолдобогула. Силер эмне гүлдөйсүңөрбү? Жок, гүлдөбөгүлө. Силерде эмне элди ойлогон бийлик келди, бийлик? Жок, биз айткан бийлик келет силердин бийликке. Жырткычтар келет деген ушундай пикир менен алар бизге ошо отубузду өчүргөнгө суу чачып атат да, мындай айтканда. Ошондой өнүгүүгө бөгөт койгон сөйт да. Анткени көрүп атышат, Кытайда ошентип өнүктү, эми Кыргызстанда ошентип өнүксө, анда дагы бир кичинекей өлкө алардын карамагынан чыгып кетеби? Ошондой сыяктуу. Анан Кытай ошентип 49-25 жылга берип атып, жерлерди инвесторлорду өзүнө тартып атып, өзүнүн өндүрүштүк уюткусун уюштуруп, акырындап ашып баштаган акчага серик кездешүүчү металлдардын бүт дүйнө жүзүнүн 98-99% сатып алды да, кендерди. Африкадан сатып алды, Түштүк Америкадан сатып алды. Анан эмне болуп атат азыр? Бир маалда эле АКШ уктап калып, өз бийлигинен мындай, биз укмуш кыйынбыз, биз СССРди жыктык,
биз номер 1 мамлекетпиз дүйнөдө деп жатып алып уктап калып, анан бир маалда ойгонуп кетсе, тегерегин караса, серик кездешүүчү металлдардын баарына Кытай ээлик кылып отурат да, элестеткиле. Жасалма интеллект, инновациянын туу чокусу албетте АКШда, эмгичекте. Түштүк Африкадан качып келген Илон Маск баягы жасалма интеллектти баштаган, Питер Тил дагы башташкан, Европадан качып келген кайерден. Анан бир маалда ошол Питер Тил салыкты азыраак төлөйм деп, ошол эле Сингапурдун жарандыгын алып атат, кайра Кытайга жакыныраак. Анан ушундай эле ошол Кытай жаш балдарын жиберип Америка университеттерине алар окуп келип, жасалма интеллект, башка робот инновацияларын баарын окуп туруп, кайра Кытайга келип, инженерлер менен кошо биргелешип, баягы 25-49 жыл батыштын фабрикаларында иштеген инженерлер менен биргелешип, акырындап өзүлөрү жасай баштады да, инновацияны дагы, жасалма интеллектти дагы копия кылып алышты америкалыктардан, жана өзүлөрүнүкүнүн жасай башташты. Анан ушинтип Америка бир маалда сестенип кетсе, ой, эмне болуп атабыз, биз эмне уктап атабызбы, эмне болуп атабыз деген замат эле элестеткиле, тегеректе такыр өзгөрүп кетти дүйнө жүзү. Элестеткиле, дүйнө жүзүндө номер 1 Кытай болуп баратат, ушул номер 2, номер 3, номер 1ге мындай жакындап баратат. Анан Кытай чоң коркунуч түзөрүн түшүнүп туруп, ушу АКШ бул конкурентти экинчи СССРди өстүрүп алдык. Бул экинчи СССР биздин лидерликти талашат, биздин камыбызды, наныбызды талашат, муну бир басаңдатыш керек деп АКШ жана башка батыш тараптагы ошо бай адамдар жаңы ушундай иш аракетти жасай башташты. Кытайды муунутуу деген кандайдыр бир ушундай. Андан сырткардагы аларга кимдер жакпады? Түштүк Корея жакпады. Түштүк Корея тез эле арада мурун аякта бир компаниялар мамлекет тарабынан каржыланган бар болуп аткан. Алар деген ошол кээ бир микрочиптерди, кээ бир баягы видео карталарды татаал мындай маселелерди аткарган, көп маселелерди аткаруучу ушундай видео карталар жасай башташкан. Алар болсо көп мындай сатылбайт дүйнө жүзүндө. Анан ошолорду жасай башташты. Анан жасалма интеллекттин азыркы кездеги туу чокусуна учуп барса, инвесторлор колдоп, кошо Түштүк Кореяда 10%, 20%ын тиштеп алды да ушул базардыкын. Анан Түштүк Корея ошол микрочиптерин атайын Гейлидин жардамы менен жасайт. Ошо да жакпай атат да, мисалы үчүн батышка. Ошол Трамп, ошол адамдардын батышта кайра күч болсун деген адамдардын өкүлү болот. Ал болсо Американы кайра көтөрөбүз, ошо. Мен мисалы үчүн эмне үчүн Трамп Эпштейн болобу, кайсы кичинекей балдарды жаман кылабы, эмне кылат, кандай гана күнөөнү кылбасын, эмне үчүн аны дайыма кечиришет. Анткени аны ошол дүйнөлүк башкарууда отурган балдар, кишилер кармап турушат да. Аларга тескерисинче баарына даяр президент керек да, эң мындай сөзүнө турбаган, көп күнөөлөрдү кылган, компромат үстүнө үйүлгөн ушундай адам керек да. Анткени алар деген ошол адамды компроматтын жардамы менен бир заматта алып коюшат да. Ошол адам алардын талаптарын аткаргыча аны колдоно беришет да. Ошон үчүн ошол адам баарынын жек көрүүсүн жыйнайт. Дүйнө жүзү аны айтат, ай акмак экен бул, эмне деген адам деп баары жек көрөт да. Бирок чынын айтканда ыплас, таза же кандай ар кандай иштердин баары ушундай гана адам жасай алат да. Анткени ал адамды алып салыш бир паста, бирок колдонуп алуу абдан пайдалуу да ушундай адамдарга. Ошон үчүн булар Трампты алып келишти, жана Трамп согуштарды ачты да. Бир да президент макул болгон эмес, баягы Кембридж, Оксфорд, баягы ар кандай Колумбиялык университетти бүткөн балдар, кыздар өзүнө жоопкерчиликти албайт да согуш ачканга. Ой, биз цивилизацияланган адамбыз, биз деген акпыз, биз деген мындай жакшыбыз, биз деген жаман иштерге барбайбыз деп отуруп алышат да. Ошондойлор жарабайт да жаман ишке, мындай ыплас ишке. Ошон үчүн булга мен керек болсо баштын үстүнө баягы тебелеп өтөм, дүйнө жүзүн керек болсо канга мындай кан жалатам деген адам керек да. Анан ошондой адамдын бири ушундай Трамп болду. Ошон үчүн Трампты колдонуп атышат. Алар Трамп президент болгуча азыр дагы балким 4 жылга улантабы анын президенттигин, ушундай нерселер дагы алар алып жатат. Ошол алар Кытайды кичине муунутуп алалы дешти. Түштүк Кореяны, Кытайды, Сингапурду, Жапонияны. Жапония ошону түшүнүп, эмне кылсак эле деп атат да. Кандай кылсак
каалайсыңар биз деген ядердик куралыңарды бизге жайгаштыргыла, эмне гана кылбагыла, келгиле биз эме макул болуп берели силерге, мындай каалаган мындай иштериңерди жасап берели деп Санай Такаити жанталашып атат да. Кытай жумушманбы силерге, анда келгиле бизге курал бергиле, биз деген Кытайга мындай бөгөтүп коебуз деп, Кытайды коркутуп турабыз, сестентип турабыз деп баягы терисинен чыгып атат да ошол Санай Такаити, Жапония. Анан АКШ албетте согуштарды баштады. Украина Орусияда башташ керек болчу, Европаны коркутуш керек болчу, Европаны басып алыш керек болчу. Украинаны дагы АКШлар биринчи ойлогон, азыр бул Украинаны басып алат 3 күн, 4 күн ичинде, балким 2 жуманын ичинде, 2 айдын ичинде толугу менен өзүнө багынтат. Анан ошол Украина коркот, толугу менен Львовдо эле калып калат Украинанын өкүлчүлүгү. Анан Европа корко баштайт, Европаны сестендирип баштайбыз. Анан ошол жерден Польша менен, Германия менен Орусия кагылышат. Анан ошол согуш узакка өтө берет деген пландар болгон окшойт. А бирок Украина туруштук бербейсе, булар деген кой тургула, силер эмне ушундай ой жүрсүңөрбү? Макул, анда макул, жарайт, анда мегиле курал деп берип атышат да. Анан куралды Украина өтө жеңип кетсе, кой тургула, Херсонду эмне алып алдыңар? Алдыга эмне жылып атасыңар? Шашпагыла, Орусияны кыйратпагыла деп туруп токтотуп атат. Жүгөндү тартып атат, кой тур Украина деп. Кой тур, Россияны тез жеңбе деп. Бул согуш узак уланыш керек деп туруп, анан кайра курал бербей коюп атат. Же болсо өзүлөрү дагы күтүлбөс нерселер да болуп атат. Мисалы үчүн, азыркы согушта миллиондогон адамдар, миллиондогон чачы километрлер ушул жерге курал азыркы бар болгон сандан да көп керек турбайбы деп үлгүрүп атышат аны өндүргөнгө. Бирок бир четинен дагы ошол жүгөндү тартып атышат да. Украина өтө тез жөнүп кетип атасың Орусияны, токтот деп. Анткени Орусия ушул планда АКШнын өнөктөшү да, мындай айтканда. Бирок Орусия дагы өзү сезип атат, Путин да сезип атат, баары сезип атат. Бизди кандай десем, бизди оюнчук кылып атасыңар дейт да, жини келип атат жаман. Биз деген өзүбүздү мындай субъект, биздин өзүбүздү кыйынбыз деген сезимибизден кармап алып, эми ойнотуп атасыңар дейт да. Биз өзүбүздү кыйын деп ойлоп, согушту ачып алдык. Азыр болсо түшүнүп атабыз, биз деген коркунучтабыз, бизди жок кылган атасыңар. Ошону сезип атышат да Орусияда. Биз куралбыз деп. Жини келип атышат. Биз деген лидерликти каалайбыз, биз урматты каалайбыз. Биз деген дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн, ошол батыш өлкөлөрдүн катарында тең салмактуу, тең укуктуу мүчө катар болгубуз келет деп умтулуп атышат да жаман. Анан эгерде мындай аларды мындай башынан сылабаса, анда биз жаман жол менен барабыз, биз силерди үйрөтөбүз, баягы күч колдонобуз деп туруп, коркутабыз деп ошо Орусия ошентип эле кайнап атат ичиненчи. Бирок чынын айтканда Орусия таза куралга айланып атат. Анан ошол Орусия менен Украинаны согушкандан кийин ошол жерден Кытайдын Европага кеткен Транссибир магистрали жабылды. Эми Кытай тарапка, жана Түштүк Корея тарапка Ормуз булуңунда баягы Иран менен согуш болуп кеткенден кийин нефть арзан жана жогорку сапаттагы Ирандын нефти Кытайга өтпөй жатат. Анан Кытайдан товарлар жетпей жатат. Бап-элман деп булуң аркылуу, Африка аркылуу, Суэц каналы аркылуу Европага жетпей жатат. Анан Африкадан сейрек кездешүүчү металлдарды өткөрүү кооптуу болуп калды, Бап-элман дептен жана Ормуздан Кытай үчүн. Кытайга жана Түштүк Кореяга гелий келбей атат. Ошол Араб жарым аралынан Сауд Арабия, ошо Бириккен Араб Эмираттарда өндүрүлөт эле да, азыр өндүрүлүп калган акыркы 30 жылда. Алюминий келбей атат Кытайга. Алюминий да дал ошол жерден өндүрүлөт, анткени ал жерде электр энергия ТЭЦтердин жардамы менен, нефт менен күйгөндүктөн, мазут көп болгондуктан арзан болуп ишретилген алюминий ал да токтоп калды Кытайга. Молибден, ошол хром, ошол эле мисалы үчүн платина, ошол эле алтындын ишретилмелери да, Калифорния сыяктуу да аябай сейрек кездешүүчү ишретмелер. Көбүнчө ошол литийдин кошулмалары, ошолор келбей атат. Элестеткиле, ушунун баарына бүгүнкү күнү ошол Ормуз булуңу жабылып, Бап-элман деп булуңу жабылып, ал товарлардын мындай агымы азайып атат да. Анан Кытайдын экономикалык цифралары акырын ылдыйлап атат да. Кытайда стагнация болуп атат, экономика басаңдап калды.
дал ошондой эле стагнация Корея, Түштүк Кореяда башталат. Түштүк Корея ызырынып атат жаман. Алар башынан эле билет америкалыктар ошондой экенин. Анан ошо Түштүк Корея жасалма интеллекттин жардамы менен алдыга чыгып атат. Жана бүт ошо Nvidia'дан ашып, алардын компаниялары азыр баягы атайын микрочиптерди дүйнө жүзүнө сатып атат. Бул эмне деген уят, бул эмне деген ушундай абал деп туруп булар жини келип атат да. Ошон үчүн Түштүк Кореяны баягы кысалы дейт. Түштүк Кореяга кели келбей калды. Анан Ормуз булуңуна жабык товарлар, Бапельман деп жабык океанды айланып өтсө болот, бирок кымбатка түшөт. Транссипте Орусия менен Европа, Украина согушуп атат. Казакстан аркылуу алып баралы десе, Казакстан да ошол Каспий менен транссипке жана Кавказга такалып калып атат. Ошондо биздикилер туугандар, биздин президенттерибиз Борбор Азияныкын айтып атат, о, сонун болгон турбайбы. Эми Кытай менен Европа эки курмандык, ошол батыштын саясатынын. Американын экономикасы аябай укмуш өнүгүп атат азыр, жасалма интеллекттин аркасы менен, башка инновациялардын аркасы менен. Анан булар баягы Кытайды менен Европаны токтотуп ишти да, өнүгүүсүн токтотуп атышат, жаман токтотуп атышат. Мигранттар суроосу да ошол. Иран дагы бүгүнкү күнү анык айкын көрүнүп баратат туугандар. Ирандын ксири, генералдары бүгүнкү күнү спектакль ойноп атат да. Булар деген Иран алга дегенибиздер туугандар. Кээрлериңер комментарийлер жазып каласыңар. Иран алга, молодец Иран, жең Иран деп. А силер түшүнбөй атасыңар туугандар. Иран АКШ менен биргеликте иштеп атат. Иран кааласа кандуу катуу согуш менен азыр тез АКШнын бүт базаларын араб дүйнөсүнө чыгарып салышы ыктымал. Өтө кандуу согуш менен арабтар уктап калды, май басып калды. Арабтардын континентин басып алышы Ирандын күчтөрүнө маселе эмес. Бирок Иранга бул керек эмес. Иранга акча керек да. Ал акчаны Ирандын жогорку генералдары алып атат. Ал жогорку генералдар ушул нерседен бизнес жасап атат да. Бул бизнести болсо ким өстүрүп берди туугандар? Основной интересант деп коет да, АКШ өстүрүп берди. Ошон үчүн бүгүнкү күнү АКШ менен Иран чогуу иштеп атат да. Ирандын генералдары байып атат, эли кыйналып атат. Бирок акчалар кирип атат Иранга. АКШ азыр мен Иранды талкалайм деп согуп атат, анан кайра токтойт. Согот, токтойт, согот, токтойт. Кытайдын товарлары кетти дегенде согот да, Кытайдын товарлары туруп калды дегенде токтойт. Ошондой да туугандар. Мындайын айтканда, бул деген договорничок. Договорничок туугандар. Полный договорничок. Спектакль. Мусулман дүйнөсүн талкалап экиге бөлөбүз деген сөз. Экинчи сөз, мигранттардын санын Европага көбөйтөбүз деген сөз. Бирок мигранттардан Американы сактайбыз деген сөз. А мигранттардын баары барып туруп эски биздин атаандаш болгон Европа менен Великобританияны сүрүп жок кылсын деген сөз да. Ошондо бизге көңүл бурбай калышты Борбор Азияга. Ошондо биздин президенттерибиз ким алар демократия болобу, диктатор дешеби чогулуп алып айтып атат, туугандар, бул жерде Кытайды блокада кылып салышты. Толугу жагы менен суудан дагы, деңизден дагы, кургакчылыктан дагы, Россия тарабынан дагы блокада кылышты. Окат кылыш керек. Эмне кылалы? Ушундай абалды, тарыхый абалды колдонуш керек. Орток коридорду түзөлү деген ой пикирлер келе баштады да, ошол ОТГ түрк мамлекеттердин бирикмесинен. Анан жанталашып келгиле ушул орток коридорду, темир жолдорду салдыралы. Кыргызстан, Тажикстан, ошол Өзбекстан, Түркмөнстан, Каспий, Азербайжанга чейин баралы. Каспийден өтүп Армения, Пашинян да келди бизге. Түркиянын ошол Эрдогандан түшүнүп атат, азыр мусулман натосын түзүп атат. Сауд Арабия, Пакистан менен ошол Түркия азыр атайын ушундай келишимге кол коюшту да. Келгиле дейт, ушунун баарын азыр ушинтип алабыз дейт. Жана орток коридор түзүп салабыз. Кытайга бул нерсе керек. Кытай менен Европаны бириктирели, бири-бири менен соода алакасын кайра улантсын. Бапельман деп мен Ормуз булуңун кепилдик мындай баягы жабабыз дейт. Ал суроосун, ал болуп аткан маселесин жабабыз деп атышат да, ошентип биздин өлкөлөр. Бул эң туура кадам. Эми эмне башталат туугандар? Орусия АКШнын инструменти да бүгүнкү күнү. Иран АКШнын инструменти бүгүнкү күнү. Эми ошо
шос болгон атат да, шосту бузалы деген сөздөр бар да азыр. Анан ошо орток коридорду колдоп аткан президенттерди да бийликтен кетирели деген сөз. Азербайжанда бир нече жолу Илхам Алиевке каршы аракеттер болду. Пашинянга да каршы бир нече жолу революция уюштуруу аракеттер болду. Эми бизде да азыр байкап атам, атайын топтор келип алып туруп, чагымчыл иштер жасап атат да. Кыргызстан кайдан өнөкмөгүлей, свит тамчы кереги жок, кой Кытайларды киргизсеңер 49 жылга берсеңер жерди түбөлүк отуруп алат, Кытайлар басат, жейт деп атат да азыр бирөөлөрчү отуруп алып. Түшүнбөй атат да, азыр Кытай менен Европаны курмандыкка чалдырып, ошо глобалдык күчтөр, глобалдык лидерлик күч Европа менен Кытайдын ортосун бөлүп салды, Кытайды изоляцияга алып салды, Европаны изоляцияга алып салды. Ошону түшүнбөй атат да. Вот. Биздин эл түшүнбөйт, кээ бир адамдар түшүнбөйт, кээ бирлер түшүнөт, мен көрүп атам комментарий боюнча. Мына ошол абалды узагыраак улантыш үчүн туугандар бүгүнкү күнү азыр бизде шайлоо болгон атат. Пашинян шайлоодон утту, оппоненттерин утту. Эми бизде башталат да, Казакстанда болот азыр, Кыргызстанда, балким Тажикстанда азыр болот жакын арада, Өзбекстанда да бул нерсе дайрдалып атат азыр. Ошол орток коридор Кытайды толук изоляция кылыш үчүн жаап салыш керек, ошон үчүн президентти снос кылыш керек, удобный президентти алып келиш керек. Ал удобный президент Кытай менен карым-катнаштарды бузуп салыш керек, анан толук менен Кытайдын изоляциясы ошо менен бүтөт. Биз кедей эле болобуз, стабилдүүлүк болбойт, өнүкпөйбүз, бирок ошолорго майдай жагат да ошол нерсе. Кытайда басаңдап калат, Европада талкаланат такыр. Ушул нерсе көздөлүп жатат да. Анан согуштар эпохасы башталат, Евразия толугу менен түтөйт, күйөт. Бекеринен автоматты жыйнап чачырганга үйрөнбөсөм керек деп ойлоп калам да кээде. Анткени ушуларды сезем, көрөм, байкап атам, бирок аны ошол автоматты көтөрүү күндөрдү такыр көргүм келбейт да. Такыр көргүм келбейт туугандар. Согуш деген болбосун биздин жерде. Анткени бул деген аябай жаман, начар нерсе да. Андан көрө балдарыбыз өсүп келечекте курса кандай жакшы болот. Ошон үчүн азыр ушундай түшүнүк келип атат да. Биз деген азыр орток коридорду түзүп алышыбыз керек. Биринчиден, экинчиден Кытайды изоляциядан чыгарсак, өзүбүздүн улутубузду, өлкөбүздү, намысыбызды сактасак, ошо менен бирге өтө оор маселе, бирок ошону аткарыш керек. Ошо менен бирге согуш болдурбасак, согушка жол бербесек, ички маселебиз ким президент болот, ким эмне болот, ал мейли өзүнчө бир конкуренция, өзүнчө бир демократия, өзүнчө бир атаандаштыкта жашоо, өзү турмуш. Бирок баарыныкы бирдей идея болуш керек да, бул орток коридорду сакташ керек. Кытай менен Европанын ортосундагы жибек жолун сакташ керек, сооданы сакташ керек. Баары менен тыгыз туугандашыбыз керек, туугандаш болуп достошубуз керек жана согушка эч кандай жол бербешибиз керек да. Эмесе туугандар, бизде өнүгөлү да, бизде жакшы жашайлы, эмесе жакшы жашоого ушундай бөгөт болот да. Ошондой пикирлерим ошондой. Силер эмне деп ойлойсуздар? Комментарийге жазгыла, макулсуңарбы же каршысыңарбы? Туура көрүп атасыңарбы же туура эмес көрүп атасыңарбы? Сиздер менен Искендер Шашеев болду, саясаттануучу экономист, бизнес пландоо боюнча эксперт. Эгерде силерге бизнес план, ТЭО керек болсо, ошол видеонун астында сүрөттөмөдө телефон калтырам. Чалгыла, жазышалы. Сонун мыкты документтер жазып беребиз. ТЭО, бизнес план банктарга керек, эл аралык инвесторлорго керек, институттарга керек, эл аралык уюмдарга керек. Баягы кредит же каржы бөлүштүрүлгөн абалда ошол алар бизнес планды талап кылышат да. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкүчө.